Түз эфирде күндемий маалыматтык программасын толтурулган чыгарылышан мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Катардын улуттук олимпиада комитетинин президенти Джоан бин Хамад Аль Танини кабыл алып, спорт тармагындагы Кыргыз-Катар кызматташтыгы талкууланды. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында курулган алгачкы футбол стадиону ачылды. Достук аренанын ачылуу аземине президент Садыр Жапаров катышты. Мени унутпагыла. Жалалабад шаарындагы концлагердин туткунунан жана Сузак районундагы согуштун 101 жаштагы ардагеринен министр Равшан Сабиров кабар алды. Жасалма визаларды даярдоо боюнча канал уюштурууга жана 100дөн ашуун электрондук визаны жасалмалоого шекелип пакистандык жаран кармалды. Регион телеканалы жол инспекторлары менен бирге мыйзамсыз унаа башкаргандарга рейдти улантууда. Бул жолу Базар Коргон районунун бөлүгү жок. Мас абалында унаа башкарган айдоочулары кармалды. Кыргызстан менен Өзбекистан Чашма булагын чогуу пайдалануу чечимин кабыл алды. Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекистандын делегацияларынын чек ара маселелери боюнча кезектеги жолугушуусу 24 апрелде болуп өткөн. Ага Өзбекистандын премьер-министри Абдулла Арипов жана Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев төрагалык кылышты. Өзбекистандын өкмөтүнүн маалыматына ылайык, жолугушууда Чашма булагын биргелешип пайдалануу жана чек ара маселелери талкуулаган. Жыйынтыгында Чашма булагын биргелешип пайдалануу боюнча негизги макулдашуу кабыл алынды деп жазылат маалыматта. Өзбекистан тарап суунун 3/2 бөлүгүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле булактын суусуна таасир эте турган бардык аракеттер эки тараптуу макулдашуу менен жүргүзүлөт. Садыр Жапаров бүгүн Кыргызстанга расмий сапары менен келген Туркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Нуман Куртулмуш менен жолугушуу өткөрдү. Тараптар стратегиялык кызматташтыкты, парламенттер аралык байланыштарды чыңдоону, ошондой эле ар кыл багыттагы эки жактуу мамилелердин мындан ары өнүктөрүнү талкуулашты. Мамлекет башчысы Боордош Туркия менен өнүктөштүктү бекемдөөгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Ал саясий, соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана аскердик техникалык чөйрөлөрдө өз ара кызматташтыкты кеңейтүү үчүн пайдаланылбаган зор потенциал бар экенин баса белгиледи. Өз кезегинде Туркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы түрк тараптын ар кыл чөйрөлөрдө эки жактуу кызматташууну, анын ичинде парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен долбоорлорду жана демилгелерди ишке ашырууда жигердүү катышууга даярдыгын ырастады. Өткөн жылы Кыргызстанда стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин 6-чы жыйынын Түркиянын президенти кадырлуу Режеп Тайып Эрдоган мырза менен өткөрдүк. Натыйжалуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бир катар келишимдерге кол коюштук. Бул сапар чындап эле тарыхый болуп, биздин өлкөлөрдүн ортосундагы бир туугандык стратегиялык мамилелердин жаңы доорун ачты десем жаңылбаймын. Бүгүн 28 апрелде өлкө башчы Катардын улуттук олимпиада комитетинин президенти Шейх Джоан бин Хамад Аль Танини кабыл алды. Жолугушууда спорт тармагындагы Кыргыз-Катар кызматташтыгын өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери, анын ичинде спорттук инфраструктураны чыңдоо маселелери талкууланды. Садыр Жапаров Кыргызстанда олимпиадалык бассейн, бокс академиясы жана улуттук олимпиада комитетинин жаңы имараты сыяктуу заманбап спорттук объектилерди куруу үчүн Катардын тажрыйбасын жана инвестицияларды тартуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Ал эми Джоан бин Хамад Аль Тани эки өлкөнүн спорттук байланыштарын чыңдоого багытталган сунуштарды кароого даяр экенин билдирди. Ошондой эле ал Кыргызстанда мектептерде сууда сүзүүнү өнүктүрүү боюнча долбоорду ишке ашырууну сунуштады. Өзүңүзгө маалым болгондой, менин бир тууганым Катар эмири улуу даражалуу Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани менен 2022 жылдын декабрь айында Доха шаарында өткөн футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын жабылуу аземи алкагында жолугушуп, Кыргызстанга чакырдым эле. Көп убакыт өтпөй эле улуу даражалуу эмир 2023 жылдын июнь айында араб дүйнөсүнөн алгачкылардан болуп Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип кеткен. Бул тарыхый сапардын жүрүшүндө улуу даражалуу бир тууганым менен тар жана кеңейтилген форматтарда жемиштүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз.
2023 жылы Кыргыз Республикасына Араб өлкөлөрүнүн эң биринчи лидери бул Шейх Тамим бин Хамад Аль Сани Катар эмири расмий иш сапары менен келип кетти. Ал иш сапар өтө ийгиликтүү болгон жана жемиштүү болгон деп айтмакчымын. Ошол иш сапардын расмий сапардын алкагында 13-14 келишимге кол коюлган. Кыргызстандын тарыхында толугу менен жаңыдан курулган алгачкы стадион ишке берилди. Ачулуу азем Кыргыз Республикасынын Премьер-лигасынын 7-турунун алкагындагы Талант жана Алга футболдук клубтарынын беттеши өткөрүлүп, ага өлкө башчысы менен бирге Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев күбө болду. 2500 адамга ылайыкташкан стадиондо футболчулар жана күйөрмандар үчүн бардык шарттар каралган. Чүй облусунун 5 күнгөй айылында 2 гектардан ашуун аянты ээлеп, кезинде аты эле стадион аталып, энсиреп кароосуз турган бул жай. Эми минтип заманбап талаптарга жооп берген 2500дөн ашуун көрүүчүгө ылайыкташкан эл аралык даражадагы футболдук белдештерди кабыл алуучу жайга айланды. Буга чейин 2021 жылы Кыргыз футбол биримдигинин жетекчилигинин колдоосу жана айыл өкмөтүнүн жардамы менен Талант клубунун уюштуруусу алдында аталган жер тилкеде жайгашкан оюн тала 2022 жылы калыпка келтирилип, Кыргыз Премьер-лигасынын минималдык талаптарындагы чемпионаттын оюндарын кабыл ала баштаган. Ал эми 2023 жылдын июль айында Кыргыз футбол биримдигинин учурдагы президенти Камчыбек Ташиев тарабынан Талант клубунун жаңы стадионунун курулушуна тапшырма берилген. Андан соң атайын демөөрчүлөрдүн Кыргыз футбол биримдигинин жана мамлекет жетекчилигинин колдоосу менен аталган күндөн тарта стадиондун курулуш иштери толук кандуу колго алынган. Буга деген чоң түрткү берип аткандардын бири ошол өлкө жетекчилиги, дагы бир жолу айтылып кетейин, биздин өкмөтүбүз жана ошол сарптап аткан акчалары. Бардык бөлөк чөйрөлөрдү гана эмес, спорт чөйрөсүндө дагы ушундай бир салымдар өзгөрүүлөр болуп атат. Табигый чок менен төшөлгөн оюн талаасы. Бул деген биздин футболчуларыбыздын ышкыбоздугун жогорулатканга, андан ары өрүштүп, өнүккөнгө чоң жардам берет. Анан кийин мына ошо 2 жыл мурун Кыргыз футбол биримдигинин андайым ал биздин президентибиз эмес болчу. Камчы Кыдыршаевич ошол Талант футбол клубунун бир оюнуна келип туруп, көз чагылдырып, анан кийин ушунчалык балдардын каалоосу, ушунчалык ниети, ушунчалык аракети бар экенин белгилеп туруп, өзүнүн демилгеси менен ошол буюрса силерге стадион куруп берем деген бир убадасын берип кеткен экен. Буюрса мына ошо 2 жылдан кийин, убаданы бергенден кийин, 1 жылдын ичинде кызуу курулуш иштери жүрүп туруп, бүгүн ошол стадион ордуна туруп калды. Бул жай эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы жаңы курулган стадион болуп саналат. Ачулуу аземдин алкагында мамлекет башчы Садыр Жапаров жаңы спорттук объекттин инфраструктурасы менен таанышып, машыгуу залын, кийим алмаштыруучу бөлмөлөрдү жана административдик имараттарды көрүп чыкты. Өлкө башчы өз сөзүндө 2023 жылдан 2034 жылга чейин Кыргыз Республикасы футболду өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгонун жана улуттук футболду өнүктүрүү программасын кабыл алганын билдирди. Анын алкагында 10 стадион ишке берилсе, башка облустарда жана Бишкек шаарындагы стадиондор жакынкы мезгилде тапшырылаарын белгиледи. Андан сырткары алдыда 15 объектиде курулуш иштери башталарын кошумчалады. Бул чечимдердин аркасында өлкөбүздө спорт, өзгөчө футбол жаатында болуп жаткан инфратүзүмдүк өзгөрүүлөр, стадиондорду, футболдук оюн талааларын, спорттук базаларды кайрадан калыбына келтирүү жана аларды куруу боюнча масштабтуу иштер жүрүп жатканына жалпыңыздар өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Мунун баары өлкөбүздүн өнүгүү жолуна түшкөндүгүн, жарандарыбыз үчүн спорт менен машыгууга жеткиликтүү шарттар түзүлүп жаткандыгын айгинелейт. Жалпы мамлекеттин Кыргыз футбол биримдигинин жана демөөрчүлөрдүн көмөгү менен өлкөбүздүн булуң бурчундагы 17 стадионду калыбына келтирүү иштери башталып, жалпысы 5 миллиард 400 миллион сомдон ашуун акча каражат жумшалды. Өлкөбүздө футболду колдоо өз натыйжасын берип, Кыргызстан 2027 жылы Сауд Аравиясында өтө турган Азия кубогуна жолдомо утуп алды. Ошону менен бирге курама командабыз 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатына
катышуу үчүн каражанын кар чуруп күрөшүүдө. Мындай көрсөткүчтөр биздин курама командабыз бийик деңгээлде ойной ала тургандыгын далилдеп, келечектен көптү үмүттөндүрүп турушат. Ошондой эле мамлекет башчы өлкө элдеринин ортосундагы достук, биримдик жана ынтымак үчүн стадионго Достук арена атын берүү демилгеси Кыргызстандын футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевке таандык экенин белгиледи. Ушул сыяктуу спорт инфраструктурасы кыргыз футболунун эл аралык аренада мындан аркы ийгиликтерине түрткү болоруна ишенимин билдирди. Акыркы мезгилде мамлекет тарабынан спорттун мына ушундай даражада колдоого алынышы менен анын акыбети кайтып учурда өз натыйжасын берип жатат дейт жергиликтүүлөр. Мындан ары ушул аймактын тургундарына жана өзгөчө жаш муундун өкүлдөрү арасында дени сак жашоо образын жайылтууга шарт түзүп, эл аралык даражадагы футболдук мелдештерди кабыл алууга ылайыкталып курулган бул стадиондон дүйнө жүзүнө белгилүү спортчулар чыгаарына ишеним артып турушат. Ушул стадиондун ачылышына биз аябай кубанычтабыз. Рахмат, ушундай айылга биздин балдарга ушундай стадионду салып бергендерге. Биздин жаштар футболду аябай жакшы көрүшөт. Менин өзүм жолдошум футбол ойнойт, кызым да, улум да футбол ойношот. Рахмат президентимизге, Камчыбек Ташиевиче bu futbol için, bu canı stadyumlar için ben aybay söyleyeyim de 19 yılda aybay göp nesli almışıp koydu da futbolda. Her daim Alga Kırgızstan. Stadion вообще шикарный. Ушундай жаркыраган стадион салыныптыр. Бул Кудай буюрса келечегибиз кең, жаштарыбыздын келечеги кең, спортко мына өнүгүү жолуна баратканыбыздын бирден бир ушу жол ушул. Футболдо көп өзгөрүүлөр болду. Былтыртыдан бери аябай көрүнүп жатат результаттар действительно эле. Мына бүгүн да ачылышты өз көзүбүз менен көрүп турабыз. Кандай сонун жогорку деңгээлде. Ачылыш аземи концерттик программа менен коштолуп, андан соң Кыргызстандын премьер-лигасынын 7-турунун алкагында талант жана алга футболдук клубтарынын беттеши менен улантылып, ага өлкө башчысы менен бирге Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев күбө болду. Жаңы стадиондо болгон алгачкы беттешти алга командасы 2-1 эсебинде жеңип, көрүүчүлөргө жаркын эмоциялар менен мыкты оюн тартууланды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Бишкекте Альянс Алтын компаниясы Азия чемпионатынын жеңүүчүлөрүн куттуктады. Жакында эле Аман шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында грек-рим күрөшүнүн жеңүүчүлөрүн Альянс Алтын компаниясы куттуктап, кезектеги акчалай сыйлыктарын тапшырды. Аталган компания 2022 жылдан тарта Улуттук олимпиада комитети менен өлкөбүздүн спортчуларын колдоо багытында тыгыз иштешип келет. Комитетке каржылык жактан эле колдоо көрсөтүү менен чектелбестен спортчулар витаминдер жана спорттук кийим жагынан да камсыздоого демөөрчү болуп келишет. Дүйнө чемпионаттарында Кыргызстандын атын ааламга таанытып, жеңиштери менен мамлекеттин желегин желбиретип келе жаткан кыргыз спортчуларына Альянс Алтын компаниясы тарабынан кезектеги акчалай белеги тапшырылды. Бул ирет аталган компаниянын башкы директору Сабир Рахматов Аман шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатынын 3 жолку чемпиону Айпери Медет кызы менен грек-рим күрөшүнөн 67 килограмм салмактагы күмүш медалынын ээси Разак Бейшекеевди жеңиши менен куттуктады. Жеңиштин туу чокусун багындырып алганыңыздар бул албетте жөн эле биз үчүн эмес, жеке ушул кыргыз эли үчүн чоң бир сыймык, кубаныч. Кыргыз байрагы дагы көп желбирей берсин. Сиздерге кааларыбыз чын ден соолук, дагы чоң ийгиликтер сиздерди дайыма коштоп жүрсүн. 2022 жылдан тарта Альянс Алтын компаниясы Улуттук олимпиада комитети менен өлкөбүздүн спортчуларын колдоо багытында тыгыз иштешип келет. Комитетке каржылык жактан эле колдоо көрсөтүү менен чектелбестен спортчуларды витаминдер жана спорттук кийимдер менен камсыздоо жагында колго алып келишет. Мындай ар тараптуу колдоо чоң стимул болорун айткан дүйнө чемпиондору Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигине ыраазы. Альянс Алтын компаниясы бул бизге
бизге колдоо көрсөтүп келатканы бир 3 жылдын жүзү болайын деп калды. Буга чейин ошол Азия чемпионатына кетип атканда өздөрү бизге форма берип, экипировка жакшы каалоо тилектерин айтып узаткан. Биз ошол учурда жеңиш менен кайтып келдик. Буга чейин дагы бизге жалпы эле ушул форма жактан, андан кийин чемпионат мирадан кийин ушул олимпиадага жолдомо алган спортчуларга машина дагы берген. Азыркы учурда ошол жалпы эле Альянс Алтын компаниясын өзүбүз көрүп келатабыз. Жалпы эле бир спортко эмес, спорттон тышкары дагы көптөгөн Кыргызстанга жардам берип келе жатышат. Альянс Алтын компаниясына терең ыраазычылык айтам. Бизди 2-3 жылдан бери жакшы кийимдер менен, витаминдер менен, бардык нерсе менен каржылап колдоп келатат. Буюрса ушинтип бизди каржылап колдой берсе, биз дагы Кыргызстан желегин көп желбиреткенге аракет кылабыз. Кыргызстандын сыймыгы болгон бул спортчуларды Альянс Алтын компаниясы ар дайым колдоого алып, спорт тармагына жардам берүү менен денисак жашоо образын жайылтууга жана өлкөнүн дүйнөлүк аренадагы аброюн көтөрүүгө салым кошуп келе жатканы алгачкы жолу эмес. Аталган компания спорт жаатында эле эмес, мамлекеттин казанасына миллиарддап төгүп жаткан салык, билим берүү, маданият, өндүрүш мекеме ишканалардын инфраструктураларын жакшыртууга, андан сырткары социалдык жактан жардамга муктаж болгон үй-бүлөлөргө ар тараптуу көмөк көрсөтүп келет. Альянс Алтын компаниясы өзү бүгүнкү күндө ошо ишмердүүлүгүн баштагандан тартып мамлекетке салык иретинде 27 миллиард сомдон ашык каражат төлөдү. Анын ичинде ошо жергиликтүү инфраструктураны жакшыртууга атайын фондторго 1,8 миллиард сом төлөгөн. Мындан тышкары Альянс Алтын өнүктүрүү фонду бар. Ага дагы бүгүнкү күндө 1,2 миллиард сом каражат которду. Бул каражаттар ошол жергиликтүү маанидеги инфраструктураны жакшыртууга жумшалат. Анын ичинде спортко бөлүнгөн ошо компаниянын жана өзүнүн өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнгөн каражаттардын суммасы жылына бир 10 миллиондун тегерегинде сумма бөлүнөт. Айылдагы спорт залдарды оңдоого же болбосо аларга бир инвентарларды сатып берүүдө же биздин могу чемпиондорду окуучулардан тартып дүйнөлүк чемпионаттарга чейин, олимпиадаларга чейин бара турган спортсмендерди колдоо иретинде, спортчуларды колдоо иретинде акчалай каражат, техникалык жардамдар берилип турат да. Ыраазычылык иретинде жаштарды алдыга спортко үндөдө бул баягы мисал болсун деп компания ушундай колдоолорду көрсөтүп турат да. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Экономика жана коммерция министрлиги Фитч агенттигинин Насия тобокелдиги боюнча рейтингде Кыргызстан туруктуу деңгээлде деп бааланып, алгачкы жолу Б категориясы ыйгарылганын билдирди. Маалыматка ылайык, Фитч 2022-2024 жылдары Кыргызстандын ички дүң өнүмү жылына орточо 9% деңгээлинде өсүп турганын көрсөтүп, энергетика жана тоо-кен тармагына инвестициялардын көбөйгөнүн белгилеген. Moody's агенттигинин эл аралык Насия тобокелдиги боюнча рейтингде Кыргызстан 2024 жылы тобокел абалдан туруктуу деңгээлге чыккан. Өлкөнүн рейтинги канчалык жогору болсо, ага ишеним ошончо чоң болот. Бул агенттиктердин рейтинги инвесторлор үчүн да баалуу маалымат болуп эсептелет. Андан тышкары карыз алууда пайыздык чендерге таасир берет. Бишкектин 1-май райондук соту жалданмачылыкка шек саналып кармалган Орусиянын уюмунун Ош шаарындагы орус үйүнүн кызматкери Наталья Секерина үй камагына чыгарылганын билдирди. УКМКнын тергөөчүсү анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу арыз берип, райондук сот аны 25 апрелде канааттандырган. Ушул эле күнү бул иш боюнча айып тагылган дагы бир шектүү да үй камагына кое берилген. Ал Жалал Абад облусундагы Майлуу суу лампа заводунун кызматкери экени кабарланган. УКМК жалданмачылыкка айыптап 4 кишини кармаган. Ошентип жалданмачылык иши боюнча Эко Сергей Лапушкин менен Виктор Васильев камакта жатат. 1-май райондук соту алардын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча сотко арыз түшпөгөнүн билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 25 апрелде Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновду кабыл алганы кабарланган. Анда тергөө шектүүлөрдү үй камагына чыгарса болот деп жыйынтык чыгарганы айтылган. Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Кыргызстандын жараны Азамат Нурматовдун Стамбулда эмнеге кармалганын айтып берди. Ал эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде депутаттын суроосуна жооп берип жатып,
Кыргызстандык мугалим хизмет кыймылына тиешелүү иш боюнча кармалганын билдирди. Азамат Нурматов 2016-2017 жылдары аскери төңкөрүш болгон маалда Туркиядагы бир жатаканада жашаган экен. Ошол кезде көбүнчө Фетхуллах Гүлендин колдоочулары пайдаланган уюлдук тиркемени колдонуптур. Түрк тарап ошонун негизинде Нурматовго издөө жарыялаган. Мугалим ошол үчүн кармалган, деди Имангазиев. Министрдин орун басары педагогдун жактоочусу менен тиим кызматкерлери тыгыз иштешип жатканын, маселе көзөмөлдөө экенин кошумчалады. Жасалма визаларды даярдоо боюнча канал уюштурууга жана 100дөн ашуун электрондук визаны жасалмалоого шектелип пакистандык жаран кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматта айтылгандай, Пакистандын жараны мыйзамсыз киреше табуу максатында Пакистандын башка жарандарына жасалма виза жасоо схемасын уюштурган аныкталган. Шектүү башка пакистандык жаранга 2 айлык мөөнөтү бар 2 электрондук визаны $150 сунуштаган. Ошондой эле кошумча 4 жылдык визаны ар бирин $1,700 жалпы $6,800 алууну сунуштаган. Үстүбүздөгү жылдын 22 апрелинде ал 87,400 сом өлчөмүндө талап кылынган сумманын бир бөлүгүн алган учурда кармалган. Ошондой эле өздөрүнүн шериктери менен биргеликте Кыргызстандын аймагына келген мекендештери үчүн 100дөн ашык жасалма электрондук визаларды даярдашканы аныкталган. Аталган пакистандык жаран учурда УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Жалалабадда мыйзамсыз уна башкаргандарга рейдтик иш-чаралар уланып жатат. Бул рет регион телеканалы Базар Коргон райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү менен биргеликте жолго чыкты. Иш-чаранын алкагында Портер өлкөсүндөгү унаны күбөлүгү жок жашы жетпеген айдоочу башкарып баратканда токтотулуп, айып короого киргизилди. Буга улай эле айдоочулук күбөлүгү жок жана мас абалында уна башкарган ондогон айдоочулар аныкталды. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Ben güvenmem buna. 8 yıldan beri bilem. Şüpheyt bu вообще. Boza içken boğuşun mümkün. Başı aylanım. Sağ olun işte. Hadi çok koyunuz. Çok öndeki. Takan bırak. Жалалабадда мыйзамсыз уна башкаргандарга рейдтик иш-чаралар уланып жатат. Бул рет регион телеканалы Базар Коргон райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү менен биргеликте рейд өткөрдү. Алгач эле Базар Коргон районунун Шыдыр айылында ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү уна токтотулуп, жол инспекторлор текшерген учурда айдоочулук күбөлүгү жок уна башкарып бара жатканы ачыкталды. Айдоочуга жеринде протокол түзүлүп, унасы айып короого киргизилди. Сиздин азат башкарган учурда айдоочулук күбөлүгүңүз жок экендиги такталып турат. Айдоочулук күбөлүгүн алып ВАЗ-2107 автоунаасыны токтотуп текшерген учурда айдоочулук күбөлүгү жок экендиги такталып, Базар Коргон шаарынын Суу Башы айылындагы айып короого коюлуп, тийиштүү протоколдор түзүлүп берилди. Жол инспекторлары тарабынан бул жүк ташуучу Портер унасы Акман айылдан токтотулду. Текшерүү учурунда айдоочунун жашы жете электигине байланыштуу ата-энеси чакыртылып, уна айып короого киргизилди. Жашы жете элек балдар уна башкарууга укугу жок экен, жол кайгыл кызматкерлери эскертет. Акман айыл өкмөтүндө Hyundai Porter автоунаасы токтотулуп текшерген учурда айдоочулук күбөлүгү жок автоунааны башкарып жүргөндүгү такталып, автоунаасы айып короого коюлуп, азыркы учурда тийиштүү чаралар көрүлүп, жаш жетпегендигине байланыштуу ата-энеси эртеңкиге чакыртылды. Үйү алыстыгына байланыштуу. Жаныбыз жеткенде, ошондуктан азыр наркология бөлүмүнө алып барып Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Матиз үлгүсүндөгү автоунааны Базар Коргон районунун Бешикчон айылында токтоткон. Инспекторлор текшерген учурда айдоочудан спирттик ичимдик ичкендиги боюнча шек жаралган. Мындан улам уна башкарган жаран наркология бөлүмүнө жеткирилди. 576 Наркология бөлүмүндө адистер тарабынан текшерилген учурда айдоочунун ичимдик ичкендиги тастыкталды. Жыйынтыгында уна башкарган жаран 1 жылга айдоо укугунан ажыратылып, тийиштүү протокол толтурулду. Матис үлгүсүндөгү автоунаасын токтотуп, айдоочуну текшерген учурда оозуна жагымсыз жыт келгенине байланыштуу Базар Коргон больницасынын наркология бөлүмүнө алып келип текшерген учурда спирттик ичимдигин ичкендиги такталып, азыркы учурда тийиштүү протоколдорду түзмөктөбүз.
автоунаасына азыркы учурда айып корууга алып барып коебуз. Кандай спирттик ичимдиктер ичтиңиз? Бозо эле ичтим деп атам. Бозо? Ал эми бул Жигули үлгүсүндөгү Уна-Ош Бишкек авто жолунун 543-чакырымында токтотулган. Бозо эле ичкем деген айдоочуну текшерүүгө алып барып, анында спирттик ичимдик ичкени адистер тарабынан аныкталды. Текшерүүдөн өткөндөн кийин Уна башкарган жаран агынан жарылып, самогон ичкендигин ачыктады. Жыйынтыгында айдоочу 1 жылга айдоо укугунан ажыратылып, тийиштүү протокол толтурулду. Meni күткөнү айтымдай. Мен үйөмүн мына 8 жылдан бери билем. Түшпейт бул вообще. Бозо ичкен болушу мүмкүн. Башы айланымда. Кудай үстүнө турат, айтың. Жок, Кудайды коштоңуз. Ачыгын айт. Бозо ичтим экен 1 жыл. Мен өзү постоянно чакырганда гайган болот да бул үчүн. Салон иштин. Үйдө. ВАЗ-2101 автоунаасынын башкарып келген учурда токтотуп текшерген учурда оозуна жагымсыз жыт келгенине байланыштуу Базаркулон шаарынын больницасынын наркология бөлүмүнө алып келип текшерген учурда спирттик ичимдик ичкендиги такталып, азыркы учурда өзүнө тийиштүү болгон протокол түзүлүп, автоунаас айып корууга коюлат. Бул Матиз унасы Базаркулон районунун Кеңеш айылында токтотулду. Жол кайгул кызматкерлери текшерип, бул айдоочуда спирттик ичимдигин ичкендиги боюнча шек жаралган. Наркология бөлүмүнө алып барып текшерген учурда ичип алып айдап жүргөнү далилденди. Жыйынтыгында айдоочу 1 жылга Уна башкаруу укугунан ажыратылып, машинасы айып короого киргизилди. Эмне иштеңиз ошону жазып коңуз. Матиз автоунаасын токтотуп, текшерген учурда оозуна жагымсыз жыт келгенине байланыштуу Базаркулон шаарынын больницасынын наркология бөлүмүнө алып келип текшерткен учурда спирттик ичимдигин ичип алып автоунаасын башкарып жүргөндүгү такталып, азыркы учурда өзүнө тийиштүү болгон протокол түзүлүп, автоунаасыны айып короого коебуз. Регион телеканалынын рейд программасы Жалал Абад облусунун аймагында алкоголдук ичимдиктерди ичкен, мыйзамга баш ийбеген айдоочуларды чагылдырат. Максаты жол кырсыктарынын санын азайтууну көздөйт. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, Регион. Кыргызстанда 2025 жылдын 1 апрелине карата 14609 адамдан ВИЧ аныкталды. Алардын 13743-ü Кыргызстандын, калган 866-сы чет өлкөнүн жарандары. Алардын ичинен 12000ге жакыны Кыргызстанда жашайт. Андан тышкары ВИЧтен 3618 адам каза болгон. Бул тууралуу Республикалык спид борборунун жетекчиси Үмүткан Чокморова Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 28 апрелдеги жыйынында айтты. Анын сөзүнө ылайык 2025 жылы 815 000 анализ жүргүзүлүп, 1053 кишиден ВИЧ аныкталган. ВИЧ менен ооругандардын көбү Бишкек шаарында, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында. 61,8% ВИЧти жыныстык жол менен, 31% парентералдык, 2,4% энеден балага жуккан, 4,4% кандай жол менен жуктурганы аныкталган эмес. ВИЧ инфекциясы менен ооругандардын 61%-ы 20 жаштан 39 жашка чейинкилер түзөт. Мектептердин биринде кургак учуктун ачык түрү менен ооруган мугалим сабак берген. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева социалдык саясат боюнча комитетте билдирди. Анын айтымында ал бул маселени биринчи жолу көтөрүп жаткан жок. Мурунку жолу айтканында мени ойлоп тапты дешти. ызы-чуу чыкпасын деп мектептин номерин, мугалимдин аты жөнүн ачыктаган жокмун. Бирок буга чара көрүш керек. Билим берүү министрлигинен айрым фактыларды жашырууга эмес, маселенин өзүнчө көңүл бурусун суранам. Кургак учук, ВИЧ сыяктуу оорулар бүтүндөй калкка, бүтүндөй элге коркунуч туудурат. Мектепте бул дарт менен ооруган мугалимдин сабак берүүсү акылга сыйбайт, деди ал. Депутат саламаттык сактоо министрлигинин жана билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилеринин комитетке келүүнү сунуштады. Ошто 1000 орундуу реабилитациялык борбор курулат. Ушундай эле типте Ысык-Көл облусуна да салынат. Бул боюнча эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшанбек Сабиров Жалал Абадка болгон иш сапарында билдирди. Министр Сузак районунда майыптарды калыбына келтирүүчү борбордун курулушу менен жеринен таанышты. Толугураак кийинки материалда сөз болот.
Жалал Абад облусунун Сузак районунда алгачкы жолу реабилитациялык борбор курулуп жатат. Имараттын курулушу ушул жылдын март айында башталып, учурда жумуш кызуу. Бүгүн 28 апрелде Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшан Сабиров жергиликтүү бийлик менен биргеликте борбордун курулушун көрүп, айланасына көчөт отургузулду. Кудай буйруса, ошол биз элге, журтка ошол сапаттуу кызмат көргөзөлү деген иретинде ошол биздин президентибиз ар тараптуу колдоп жатат. Эми ушул бул жерде курулуп жаткан реабилитационный центр Кудай буйруса штаттык маселесин, башка маселелерди биз келечекте карап беребиз анын бардыгын. Майыптарды калыбына келтирүүчү борбор сырткы донорлордун каржылоосу менен ишке ашып, мамлекеттен акча кетпейт. Жалпы 150 000 доллар бөлүнгөн. Имараттын курулушун август айында бүткөрүү пландалган. Биздин министрликтин алкагында ошол социалдык камсыздоо дагы биздин министрлик уполномоченный государственный орган катары бул жерде ошол жанагы майыптыгы бар адамдарга реабилитациялык борбор курулуп атат, ыкчам. Бирок ошол эле мезгилде мен айта кетейин, биз реабилитациялык борборду 1000 кишиге батыра тургандай дүйнөлүк стандартка туура келген Ош шаарына дагы ушундай чоң реабилитациялык борбор курабыз. Аны бүгүнкү күндө ошол президентибиз өзү колдоп жатат. Өзүнүн резервный фондунан Кудай буйруса ошол акчаны да бөлүп жатат. Ал жерде бүгүнкү күндө жана проекттери полный иштелип чыкты, управделамиге тапшырылды. Ошондой эле реабилитациялык борбор Ысык көлдө да курулат. 1000 адамды мындайчасын айтканда камтыганда. Ал жерде бүт жанагы технология оборудованиялар дагы абдан заманбап оборудованиялар болот. Алга уже финансовый тараптан принципинде биз дүйнөлүк банктан мындай карап көрдүк. Ал жерде 1 700 000 доллар Ошко бөлүнүп атат, 1 700 000 доллар Кудай буйруса Ысык көлгө бөлүнүп жатат да. Сузакта реабилитациялык борборго муктаждык жогору болчу. Аймакта 13 000ден ашык майыптуулугу бар жарандар бар. Эми мында ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандар окутулуп, эмгекке үйрөтүлөт. Фонд тарабынан каржыланып атат. Акимдин колдоосу менен келген каржы. Анан бул жерде майыптарды окутабыз, өнөргө үйрөтөбүз, иш менен камсыз кылабыз. Майыптарды, майыптардын энелерин. Кандай эмнелерге окутасыздар? Кол өнөрчүлүккө. Эмнеге шык болсо ошонун баарын окутабыз. Ушул. Канча кызматкер болушу мүмкүн болот? Бул жерде азыр 8 кызматкер болуш керек. Эң аз дегенде. Себеби эгерде бизге 8 кызматкер бөлүнүп кала турган болсо, мугалим жана окутуучуларды биз өзүбүз аракет кылып табабыз. Равшанбек Сабиров иш сапарынын алкагында Двойнашки кондитердик фирмасынын заводу менен да таанышты. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри жумуш орундарын көбөйтө турган өндүрүштүү ишканаларды колдоо негизги максат экенин белгиледи. 2000-3000 чейин алдагы миграцияда көп. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Улуу жеңишке 80 жыл коллекциялык күмүш монетасы жүгүртүгө чыгарылганын Улуттук банктан билдиришти. Тыйындын номиналы 10 сом, салмагы 28 грамм. Монетанын бетине согушта курман болгондорду эскерип, аларга болгон сый урматты чагылдырылган гүл десте түшүрүлгөн. Монетанын жээгинде тегерете улуу жеңишке 80 жыл деген жазуу бар. Ал эми арткы бетинде Кыргызстандын герби. Тынчтыктын жана эркиндиктин символу болгон көгүшкөндөрдүн элеси 2025 жана 1945 сандары менен берилген деп жазылат маалыматта. Монетаны башкы банктын кассаларынан 5200 сомго сатып алса олору кошумчаланды. Буга чейин анын нускасы 800 дана экени айтылган. Жалал Абад облусу боюнча ушул тапта улуу атамекендик согуштун 3 катышуучусу, оруктун 5 ардагери жана 1 концлагердин туткуну бар. Быйыл жеңиштин 80 жылдыгын утурлай алардан кабар алуу жана куттуктоо иш-чаралары башталды. Бүгүн Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Равшан Сабиров 101 жаштагы согуштун ардагеринен жана концлагердин туткунунан кабар алып, өлкө башчысынын атынан 100 000 сом тапшырды. Кененирээк кийинки материалда. Не забывайте меня.
Не забывайте стариков. Концлагердин туткуну Валентина Симоненкога улуу жеңиш, жаңы жашоо баштоого үмүт берип, бардык кыйынчылыктарын артта калтырган. Мындан улам бул майрам ал үчүн өзгөчө мааниге ээ болуп, толкундануу менен күтүп алат. Быйыл жеңиштин 80 жылдыгын утурлай Симоненкодан министр Равшанбек Сабиров кабар алып, өлкө башчысынын атынан 100 000 сом тапшырды. Спасибо вам огромное. Мы вас любим, уважаем. Живите долго. Мы гордимся вами. Мне нравится город Жалабат. Мага Жалабат шаары жагат. Ошондуктан бул шаардан кетким келбейт. Мен Белоруссияда төрөлүп, Литвада өскөнмүн. Бирок Кыргызстанда 1962 жылдан бери жашайм. Мени унутпагыла. Ардагерлерди урматтап, сыйлап, эстеп жүргүлө. Баарыңарга жакшылык тилейм. Өлкө боюнча согуштук окуяларга катышкан 32 ардагер бар. Анын 14-ü улуу атамекендик согуштун катышуучусу болсо, калгандары Ленинграддагы блокадага алынгандар жана концлагердин туткундары. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгы чыккан. Жарлыкка ылайык бизде бүгүнкү күндө 32 улуу атамекендик согуштун катышуучулары калган. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мына ошолордун бирөөсү мына Валентина Павловна Симоненко. Biz ошол 9 майга чейин жерлерге барып туруп, бардык ошол биздин ошол ветерандарыбызды куттуктап, ошол президентибиздин атынан, министрликтин атынан куттуктап, ар биринин ошо ден соолуктарын сурап, урмат сый көргөзүп, ушундай иш-чараны баштадык. Министр улуу атамекендик согуштун 101 жаштагы ардагери Мамасалы Жумаевден кабар алды. Аны келе жаткан майрам менен куттуктап, өлкө башчысынын атынан 100 000 сом жана башка акчалай сыйлыктарды, белектерди тапшырды. Биз атайын сизге ушул кирип, ушул жерде сиз менен биргеликте жолугуп, сизди бир аз болсо дагы куттуктап, көңүлүңүздү көтөрүп, анча-мынча белектерибизди берип кетели деп ушундай чечтик. Урматтуу Мамасалы аке, сиздердин мындайчасын айтканда ошол фашизмди жеңип, сиздин баатырлыгыңыздар, сиздердин бүгүнкү күндө биздин баардыгыбызды ошо жаркын келечекке алып келген эмгегиңиздер эч качан унутулбайт деп айтып кетмекчимин. 100 000 сомду чегирип коюуга уруксат этиңиз. Бул биздин министрликтин атынан. Бул эми өзүмдүн жеке үй бүлөмдүн жана өзүмдүн атымдан. Бир аз болсо да финансылык жардам. Бул жерде кичине белектерибиз бар эле. Бул жерде бул бир аз микроволновой пеш дейт. 9 май майрамында жастар жарканданып ойнап жүрүп Мамасалы Жумаев согуш башталган кезде 15 жашта болуп, оор мезгилди баштан кечирген. 1944-жылы 18 жашында согушка аттанып, Орусиянын Воронеж, Хабаровск жана Владивосток жергесине чейин барып чабуулдарда болгон. Азыр анын эрдиги жана каармандыгы бааланып, Мамасалы Жумаев уул кыздарынын сыймыгына айланган. 9 майга карата жакшынакай монтип майрамдык зоокторду уюштуруптур. Чоң рахмат айтабыз. Ошо бизге жылда эле ошо 9 май майрам. Атам да ошо 9 майды күтөт. Атам менен сыймыктанабыз, даңктанабыз. Ошо Аллага шүгүр. Улуу атамекендик согушка Жалал-Абад облусунан 30 000 адам катышып, анын 18 000ден ашууну кайтпай калган. Согуштагы каармандык үчүн Кыргызстан боюнча 72 жоокерге Советтер Союзунун баатыры наамы берилген болсо, анын 7-си Жалал-Абад облусунун тургундары болгон. Ушул тапта Жалал-Абад облусунда согуштун 3 катышуучусу, 5 ооруктун ардагерлери жашап жатат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын 3-чү дивизионунда чемпион болуп, 2-чи дивизионго көтөрүлдү. Атамекендик спортчулар өздөрүнүн тайпасындагы Түштүк Африка Республикасы, Люксембург, Босния жана Түркмөнстан командаларын жеңди. Финалда Туркия менен беттешип, аны 3-1 эсебинде утуп алды. Беттеш 27 апрелде Туркиянын Стамбул шаарында өттү. Бул жеңиш менен Кыргыз курамасы 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатында 2-чи дивизиондо ойноого жолдом алды. Эми Кыргызстандын курама командасы кийинки жылы дүйнө чемпионатынын 2-чи дивизионунун Б тобунда күч сынашат.
Регион телеканалының күндеме маалыматтық программасын социалдық тармақтардан күзетіп барыңыздар. Ал үшін Регион телеканалының Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтады. Ар дайым жакшы жаңылыктарды алып, түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүл буласын, саламатта туруңуздар.